Саламат менен Тимур ынтымактуу жашап жаткан. Алардын 3 баласы бар эле. Күндөрдүн биринде Саламаттын бир тууган эниси той берип, ал кызмат кылган барат. Той кеч бүтүп, Саламат үйүнө кете албай, инисиникине түнөп калат. Кырсыкты кайдан деп болобу, эртеси келген аялына Тимур ачууланып, алды артын карабай, Саламатты үйүнөн кууп чыгат. Заматтын ортосунда үй бүлөсү менен үй жайынан ажырап калган Саламат айласы кеткенде Эрайым аялдар коомдук бирикмесинин түштүк региондогу филиалына кайрылат. Ал жерде медиатордун жардамы сунушталат. Медиатор деген ким? Медиатор тараптардын чыр-чатагын тынчтык жолу менен чечип, алардын кызыкчылыгын канааттандырып, тил табыштырган адис. Коомдук бирикме тарабынан сунушталган медиатор ажырашуунун юридикалык жол жобосун, алимент төлөөнүн, мүлк бөлүштүрүүнүн тартибин түшүндүрүп, ал турсун облустун имамына жиберип, нике, үй бүлөнүн баалуулугу тууралуу кеп-кеңешин уюштуруп берди. Медиатордун аракетинин натыйжасында бузулуп кете жаздаган үй бүлө кайрадан биригип, тараптар жарашып, кадимкидей үй бүлөлүк жашоосун уланта башташты. Өз бактысын кайра тапкан үй бүлө медиаторго ыраазычылык билдирип, рахматын айтышты. Бул мындай иш-аракеттердин бир гана мисалы. Эгерде кимгедир чыр-чатактарды чечүүнүн ыңгайлуу жолу керек болуп жаткан болсо, медиатордун кызматынан пайдалансаңыз болот. Кайрылыңыздар.